Assalamu alaikum Kırgız elim. Азыр мына 7-апрелде биз элдик революция деп белгилеп жатабыз да. Бул мен туура эмес деп ойлойм. Мисалы мына апрель революциясында 100ге жакын адам өлдү, майып болду. Бирок Атамбаевдин бийлигин Шопур башкарганын билебиз да. Ошон үчүн бул 7-апрелди Шопур күнү деп койсок кандай болот? Мындай чындыкты туура айтып туруп, эле Шопур күнү деп белгилеп коюш керек. Элдик революция болгон эмес. Эгерде элдик революция болсо, мына бийликке жөнөкөй адамдардын балдары бийликке келет эле. Бул революция жеңгенде дайыма баягы лидерлер байлардын акчасын алып кызматка коюп атат дагы, баягы революция кылгандарды түртүп кайра бийликке кызматка жакындап айтат да, анан кандай элдик революция болот? Ошон үчүн менин оюмча бул 7-апрелди коркпой эле, чын айтып эле 7-апрель күнүн Шопурлардын күнү деп коюш керек. Себеби мына Атамбаевдин бийлигин жыргалы, мына ким башкарган билесиңер, Шопур башкарды. Илмиянов деген бүт кызматка койду, кадрлардын маселесин чечти. Ошон үчүн Шопур күнү деп эле коюп коюш керек.